Кыргызстанда жаңы жылдан тарта жаңы эрежелер ишке кирип, жол эрежесин бузган айдоочуларга айып пулдун көлөмү өскөн. Ош шаарынын аймагында акыркы 2 жумада мас абалында унаа башкарып бараткан 7 айдоочуга протокол түзүлгөн. 1-январь күнү эле эртең менен 7-де кармалган мас айдоочу ошо 17,5 миң менен таанышып, жаңы мыйзам боюнча түшүндүрүп, айып пул жазылган, бирок ал келип туруп жумуш күн башталгандан кийин төлөп кеткен. Азыр бүгүнкү күндө 7 айдоочу мас, ошо бүгүнкү күнгө чейин 7 мас айдоочу кармалып, алардын ичинен ошол 2 төлөнгөн. Айдоочулук куәлиги алынбайт. Ал жерде айдоочу кол коет, барып 1 ай мөөнөттө ошол Росинбанк менен төлөп койсо болот. Эгер төлөбөсө 1 айдан кийин 0,5% өлчөмдө кошумча төлөйт. Айып пулду көтөрүү менен жол эрежесин сактап, кырсыктарды азайтуу көздөлгөнү айтылган. Бирок муну коомчулук анчейин колдоого албай турат. Айып пулду элдин жашоо шартына ылайык кылуу керектиги белгиленет. Мыйзамды штрафын салып атат. Биз Россия эмеспиз да. Бизде экономика күчлүү эмес. Адамдар зорго жашап атат. Бул өзү 1000 сом алса, 1000 сом штраф алса кандай неме кылат да? Любой адам нарушение кылат. Даже министр нарушение кылып коет. Керек болсо мындай шашылып махалда. Жаңы эрежеге ылайык мас абалында унаа айдаган айдоочу 17,5 миң, 40 чакырымдык ылдамдык чегин бузгандар 7,5 миң сом айып пул төлөйт. Мастыгын аныктоо жөнүндө талапка баш ийбегендерге, айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкарып бараткандарга, куткаруучу кызматтардын автоунааларына жол бошотуп бербей койгондорго 5,5 миң сом айып каралган. Ал эми коопсуздук курун тагынбагандар 1000 сом айыпка жыгылат. Бул мыйзам жөнөкөй эле карапайым элдин башына иштейт дагы, ал эми чоңдорго эч кандай иштебейт. Ошон үчүн карапайым эл менен чоңдордун немеси бирдей болуш керек, уровени. Бардыгына бирдей иштей турган деңгээлде болуш керек. Жаңыдан күчүнө кирген эрежелер элге толук жете элек. Ош шаарынын жол кыймылын көзөмөлгө алган кызмат тартип бузган айдоочуларга эскертүү берип жатат. Азырынча жаңы кодекстер жемишин күтүлгөндөй деңгээлде берип жатат дегенге болбойт. Бирок абайлаган айдоочулардын катары өскөнү байкалган. Азыр көпчүлүккө чуу жараткан коопсуздук куру ошол мурун 300 сом болсо, азыр 1000 сом биринчи категорияда айып пул салынат. Бул ар бирине эле бул 1000 сом өлчөмүн төлөш кыйын го. Ошол себептен көп эле бул коопсуздук курун тагып, көпчүлүктөн мындай көрсө болот да, өзүнө кооптуу болуп, ошол айыптын өскөнүнө байланыштуу. Тартип бузгандардан алына турган айып акчасы өлкө казынасына толук түшөрүнө ишеним жоктугун айткандар да бар. Биздин май кызматкерлеринин гана чөнтөгүн кампайтууга бир пайдасын тийгизиши мүмкүн деген азыр коомчулукта талкуу болуп атат. Себеби коомчулук буга чейин ошол жанагыл бардык ошол гаилерге акча берип башынан өткөзгөндөр бар да. Мисалга ошол тоскондо канчадан алат, куру жок үчүн канча алат, мурун 300 сом болгон болсо азыр 1000 сомго чыкты, анын теңин алып калабы деп. Ушундай бир бүгүнкү күндө коомчулук баягындай тынчсызданып атат да. Жаңы жылдан баштап күчүнө кирген бир катар өзгөртүүлөр калктын кескин нааразычылыгын жараткан. 1-январдан тарта 2 борбордо 150ден ашык айдоочуга протокол түзүлгөнү кабарланат. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматесаков, 7 канал, Ош шаары.